Ташиевтер салган төрөтүүндө төрөлгөн наристелерге УКМК башчысынын аты жөнүнөн ысым ыйгарылды. Жалал Абад облустун Сызак районундагы Алима Ташиева атындагы төрөтүүндө алгачкы наристелер дүйнөгө келишти. Бул тууралуу Өткүрбек Рахманов билдирди. Ал белгилегендей, биринчи төрөлгөн наристенин ата энеси ымыркайган. УКМК башчысы Камчыбек Ташиевдей уул болсун деген аруу тилек менен Камчыбек деп ысым ыйгарышкан. Ал эми экинчи төрөлгөн наристеге Камчыбек Кыдыршаевичтин урматына Кыдырша деген ат коюлган. Дарыгерлер эки наристенин да алардын энелеринин да саламаттыгы жакшы экендигин билдиришти. Эне балдар хадистердин көзөмөлүндө деп жазды ал Facebook баракчасына. Беле кетсек аталган төрөтөйү 13 майда ачылган. Ачылышына президент Садыр Жапаров катышып, оорукананы Ташиевтердин үй бүлөсү курганын жана мамлекетке өткөрүп беришкенин билдирген. Ага Камчыбек Ташиевдин апасы Алима Ташиеванын ысымы ыйгарылган. Оппозициялык күчтөр кылып жатса керек. Садыр Жапаров кыргыз-казак тарыхы боюнча маек берди. Тарыхта кыргыз менен кыргыз, казак менен казак чабышкан учурлары арбын болгон. Биз тарыхтан сабак алалы. Мындай билдирүүсүн бүгүн 15 майда президент Садыр Жапаров кабар агенттигине маек берип жатып билдирди. Мамлекет башчысы Ормонхан менен Кенен Сарынын тарыхын козгоп, эки элдин ортосуна жик салгысы келип жаткандар боюнча айтты. Убакыт болуп калганда социалдык тармакты маалымат сайттарына көз жүгүртүп коюу адатым бар. Анан байкасам бул жолу акыркы жарым жылда социалдык тармакта YouTube платформасында максаттуу түрдө кыргыз-казак ортосуна жик салууга багытталган тымызын аракеттер жүрүп жаткандай, бул ишти Кыргызстанда да, Казакстанда да жашап аткан оппозициялык күчтөр кылып жатса керек деп ойлойм. Эки элди ушинтип кайраштырып ийсек деген арам ойлору болушу мүмкүн. Анан буга чейин деле байкасаңыздар керек, бул тема көтөрүлгөндө соц тармактын колдонуучулары эки жактан тең бири-бирин жамандап, ак-ийнек айтышып жатып калышат. Анан кечээки видеодон эки элдин тарыхын чагымчылдык маанайда бурмалап жатканын көргөн соң кайрылуу жасап коюуну туура көрдүм. Сиз айткандай тарыхыбызды карасак, ар кыл себептерден улам баатырлар, белгилүү инсандар. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Өлүмгө дуушар болгон учурлар толтура, ал турсун казак-кыргыз эле эмес, кыргыз менен кыргыздын ортосунда кылчайнашкан тирешүүлөр болуп, баатырлар өлгөн окуялар кечээки тарых болуп калбадыбы? Андай окуялар казактарда деле бар. Кече постумда айтам деп эсимден чыгып кеткен бир жагдайды айта кетейин. Азыр суроо берсеңиз эстеп атам. Ошол эле Кенен Сарыны өлтүргөн Ормонхан жарыктык киши Ысык көлдү басып алам деп Ысык көлгө чабуул жасап барып, Балбай Баатырдын колунан өлүп атпайбы? Болбосо экөө тең эле кыргыз, Тагай бийдин урпактары. Айтайын дегеним, ал жоокерчилик заманда кыргыз-казак болуп эле чабышпай, кыргыз менен кыргыз, казак менен казак чабышкан учурлары арбын эле болгон. Эми мунун баары тарых болуп калды. Биз тарыхтан сабак алалы. Кайсыл бир күчтөр карапайым элдерибиздин намысына тийишип жатса, ортобузга жик салгысы келген арам ойлоолордун торуна түшүп калбайлы деп атам. Азыр дүйнө жүзүндө олку солкулуктар болуп турган чакта кошуна бир тууган эл бири-бири менен айтышпай ынтымактуу бололу, бири-бирибизди колдойлу, бири-бирибизге жөлөк таяк бололу деген эле ниетим. Анткени биз түбөлүктүү кошунабыз, бир боор элбиз деп билдирди Жапаров. Айта кетсек, кечээ 14 майда президент кыргыз менен казак элинин ортосуна бүлүк салууга аракет кылган видео боюнча социалдык баракчасынан билдирүү жасады. Булак Супер Кежи.
УКМК өзүн Ташиевдин уулу катары тааныштырып жүргөн жигитти кырмады. УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиевдин уулу Таймурастын атын жамынып алдамчылык кылууга шектүү жаран кармалды. Бул тууралуу бүгүн 15 майда атайын кызматтын маалымат борбору кабарлады. Маалымдалгандай, жаран WhatsApp тиркемеси аркылуу компаниясынын жетекчилиги менен байланышып, алдоо жолу менен бетон үчүн химиялык реагенттерди берүү боюнча келишим түзүүгө көндүргөн. Андан соң тиркемеге Таймураз Ташиевдин сүрөтүн коюп, өзүнүн өкүлүн компаниянын кеңсесине жөнөткөн. Жыйынтыгында ишканага 495 миң сомдук 8 тонна химиялык зат жана аванс катары $80,000 ашык Lexus жана Hyundai Avante үлгүсүндөгү автоунаалардын акчасы которулган. Учурда алдамчылык боюнча кылмыш иши козголуп, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Владимир Зеленский Анкарага барды. Украина башчысы Владимир Зеленский бүгүн 15 майда Туркиянын баш калаасы Анкара шаарына барды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Маалым болгондой, Зеленскийди Эсенбога эл аралык аэропортунан Украинанын тышкы иштер министри Андрей Сибига жана башка расмий өкүлдөр тосуп алды. Украин лидери Туркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүшү пландалууда. Жолугушуу Анкара шаарындагы президенттик комплексте өтөт. Зеленский Эрдоганга жолугушууну уюштургандыгы үчүн ыраазычылык билдирип, Туркия лидери менен жолугушуудан кийин андан аркы аракеттер тууралуу чечим кабыл алына турганын айтты деп жазды Анадолу Ажанси басылмасы. Эске салсак, буга чейин Путин Украина бийлигин Стамбулга сүйлөшүүгө чакырган. Ал эми Киев алгач ок атышууну 30 күнгө токтоткон соң гана тынчтык сүйлөшүүсү орун ала тургандыгын билдирген эле. Бирок Трамп Украинанын лидери Владимир Зеленскийди Орусия менен Стамбулда сүйлөшүүгө токтоосуз макул болууга чакырып билдирүү кылган. Аталган билдирүүлөрдөн кийин Зеленский Стамбулда Путинди күтөөрүн айткан болчу. АКШ президенти Дональд Трамп Орусия менен Украинанын Туркияда өтө турган сүйлөшүүлөрдө катышпай турганын кечээ жергиликтүү басылмаларга билдирген. Анын себеби ачыкталган эмес. Буга чейин АКШнын лидери Стамбул шаарында өтө турган Орусия-Украина сүйлөшүүсүнө катышып калышы мүмкүн экенин айткан эле.